Siz emне айтып атасыз менден? Айтышкан жокмун. Эмне айтып атасыз? Элдерге эмне кандай мамиле кыласыз? Кайсы элдерге мамиле кыласыз? 1,5 миллионго мектепке коюлган эшиктер боюнча. Бардык сыйфага алганlar. Мен азыр видео тартып келтем да. Анан баягы дал келишпегендей болуп турат да. Мыйзам чегинде эмес болуп көрүнүп атат. Ошон үчүн жүрүп бар. Ордорунан эле көрсөтпөйдү ошол жерлерди. Элдин айрылуулары бар. Жожо макул 5 миллион анан 5,555,000. анан Экинчиси 3,444,000. ошондо общий могу канал канчага турат сизге? 9 миллион. 9,5 миллион бар. Bu kanalın büyütesini arasana. Bu жасалган немелерин, жумуштарынан өзү. Буга канча 9 миллион кыргыздын элдин акчасын берип койдуңар. Сиз айыл өкмөтүсүз, сиз элдин акчасы менен неметесиз да? Распоряжаться этесиз. Могул каналга ооба мен кабыл алдым ушул каналды кантип колуңар көтөрдүлөр? Технодзоруңар кантип кабыл алып берди? Хорошо, макул, аңага деле макулмун. Мону карабайсыңар, монун бир жери мындай буюлган, тигиндей буюлган. Силер үйүңөргө монда арк жасабайсыңар да мисалы. Проектке 900 миңге эмне проект чийдилер деп атат? Проект чийди окшойт. Жок, эмне проект 900 миңге иштеп атасыңар? Капасыйкасы бар. Капасыйка болсо, капасыйка болсо, канал мындай болбойт го дейм. Жок, ошол мындай силер көрсөңүз капасыйка кылдыңыз. Мен айтып атам, макул 900 миң сом силерге берилди. Бергиле аны тиякка өткөрүп бергиле. Бирок эмнеге өткөрүп берип атасыңар? Кайсы проектти өткөрүп берип атасыңар? Могу арыңарды эмне өтөсүңөр алачы? Улан мырза, мен сизге бир суроо берип Силер проектке почти миллион сом оротуп атасыңар. 900 миң сом деген бул эмне деген акча? Проектти мына 2 жолу алмаштым. Жок, ошонуңуз. Мен сизге башка суроо берип атам. Ушул мага башка жолуңарды бергенде токтотпачы. Мен сизге суроо берип атам. Могу арык анан бул арыкты бүтөсүңөр азыр могу арыкчы. Деп башынан баштап аягына чейин ушул жерде 900 миң сомго проект закладывать эте турган арык болуп турабы? Бул мындай эле жөнүнө эле бир бетонированный бир нерсе болуп турат. Мен үйүм бул жерчи. Бул сиздин үйүңүз, биздин бала чакабыздын үйү булчу. Анан мен арык казам дейм да. Урсаңыз? Арык казам дейм да менчи, үйгөчү. Анан мен арыкты үйгө түз казам да. Ага 900 миң сом кетирбейм менчи. Өзүм эле түз казам да. Могу арыңарды бүтөсүңөр алачы. Конкреттүү суроо берип атам менчи. Бул бюджетке кирди эле жанагы дагы кошумча 3 миллион канча? 3 миллион 400 кирди эле же кирген эмес беле? Кирген. Кирген эмес. Эмнеге силер кирген деп атасыңар азыр? Кирген эмес. Мен могу жердин депутаттары менен да сүйлөштүм. Кирген эмес. Сиз бияктан сурап, болбосо кирди деп сиз кимсиз? Ким болуп иштейсиз? Жок, ким болуп иштейсиз? Сиз ким болуп иштейсиз дейм биякта. Госзакупщик болуп иштейм. Госзакупщик болуп иштейсизби сиз, э? А сиз эмнеге? Сиз эмне айылып эмнеге госзакупщиктен сурап атасыз? Мен жумушум көп. Жумушум көп болгондуктан анан информацияны. Урматтуу Улан мырза, мен сизге суроо берип атам. Эмнеге сиз Улан мырзадан госзакупщиктен сурап атасыз, депутаттар? Сиз жумушуңуз канчалык көп болсо да көмүлүп калсаңыз дагы жумушка сиз баары деле депутаттар бюджетке кол коюп бермейинче сизге сиз андай суммадагы акчаны коротконго сиздин акыңыз жок. Ооба, Эрлан Алчурович. Канчалык ишиңиз көп болсо дагы стратегический план бар. Элдин айрылуусу бар. Мен сизге айтып атам. Депутаттар бюджет кабыл алып бербесе силерге, силердин акыңар жок антиңде. Жок, бягына чарп калат. Сен үйүнө саласың. Анан мен тартып аласың. Бягында тартып коюп коюлат. Сиз айыл өкмөтүнүн замысызбы? Зам эмесмин. Сатуу боюнча адистин. Иә. Сатуу боюнча адистин. Эмне сиз буга эмне жооп берип атасыз? Кол койдуңуз беле. Бергенсиз? Жок, мырза. Келсеңиз, атыңыз ким? Айбек. Айбек мырза, сиз кол койдуңуз беле бияка. Эмне болду? Иә. Жок, буну кабыл алдыңыз беле сиз. Мен кабыл алдым. Эмне анан кийин токтотуп анан Айбек мырза. Айбек мырза келсеңиз. Жакыныраак келсеңиз. Сиз мени адистсиз да туурабы? Мамлекетке иштейсизби? Эмне болду мен мустакчы болуп эмне? Мустакчы эмес эле. Мен айтып атам. Жакта тартып болду. Жок, сиз эмнеге айтасыз? Сотуңузбу сиз? Айткан силер мындай сотуңар. Силер отурсаңар, дагы бир жолу. Мындай.
Биз Кыргызстан мамлекетинин мыйзамдуу жарандарыбыз. Сиз айыл өкмөтүсүз, мен депутатмын, сиз госзакупщиксиз. Анан сиз мындай тартып көрсөтөсүз, анан биякта көрсөтүп коесуз да дегенге акылыңыз жок. Эске айтайынбы? Жок акылыңыз. Анткени сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Сиз деген бияктын деген зам эмессиз, сиз бул жерге кол коюп берген эмессиз. Сиз жөн эле тендер өткөргөн адамсыз. Анан келип мага алдыңкы могул жерди тартып кой, тияктын көрсөтүп кой деп отуруңузчу Улан мырза. Дагы бир жолу айтып атам мен. Сиз анткенге мага акылыңыз жок. Сиз Кыргызстандын жаранысызбы? Кыргызстандын мыйзамына баш ийесизби? Эгер билбесеңиз, дагы бир жолу айтып атам, Айбек мырза, отуруңуз. Эгер билбесеңиз, мыйзамды окуп чыгыңыз, Кыргызстан мыйзамын. Сиз эмне айтып атасыз менден? Айтышкан жокмун. Эмне айтып атасыз? Бергениңиз. Ушундай мүнөздүү деп сиз айткан фото. Ушундай мүнөздүү деп сиз айткан жакшы эмелер жасап атасыз. Сиз эмнеге мындай кыласыз? Кимге мындай болуп? Мага эмнеге андай болуп Кандай кылган жокмун? Эмне басып Өз оюмду айтып кеттиңиз? атам мен. Сиз оюңузду айтпайсыз. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Сиз оюңузду үйүңүзгө барганда айтыңыз. Эмнеге айткан укук? Азыр сиз мамлекеттик кызматкерсиз. Азыр жумуш ордуңуздасыз. Азыр сиз жумуш ордуңуздасыз. Билем жумуш ордунда экен. Сиз бул жерге кол койгон эмессиз, сиз бул жерде өткөрүп алган. Мен да бул жумушта. Айбек мырза, дагы бир жолу айтып атам. Сиз жогорку кеңештин депутаты эмес деп атасыз. Айтышпаңыз менден. Айтышкан жокмун, өз оюмду айтып атам. Айтышпаңыз дейм. Айтышкан жокмун. Айтышып атасыз. Айтышкан жокмун. Айтышпаңыз дейм. Эмне алдыңда мен өзүңүздү эмне тура алып атасыз? Эмне тура албайт? Сиздин ушул мүнөзүңүз үчүн мен ушул жерге келдим, билесизби? Билем. Эмнеге антесиз сиз? Элдерге эмне кандай мамиле кыласыз? Кайсы элдерге мамиле кыласыз? Айбек мырза дейм сизге. Өзүңүзгө келип, өзүңүздү бош коюп, мага кайсы айтпаңыз. Айбек мырза, тендерди сиз неметкенсиз. Канчадан могу немелер? Я. Фонарьлар канчадан могу? Караштайсың? Сарой бу? Сарой. Сарой. Сизге чыгып атсам. Сиздер эмне деген специалистсиңер, өзүңөрдүн кагазыңар жок деген. 633 миң. Может, бирөө канчадан айланып калат ошондо? Бидонно работа. Фонарь 630 миң болот атмы атта? 23. 23 фонарь. Карабайсың, 23 фонарьга бөл 630 миңди. Бир фонарь канчадан чыгып атат? Фонарь эмес, анын ичинде металлический эмес. Ошол металлический, бетон. бетон. Фонарь экенин түшүндүм аны уже. 27.500. Могу бирөө 27.500 туруп атам акыркы. Могу линиясы менен бары менен. Эмне себептен? Бер немесин кагазын. Эмне себептен кайсы жумуштар кирди? Бир могу темирген моюкка кетип турганы 27,5 миң болсун. Эмне иш кылдыңар? Эмне иштерди кылдыңар? Айыл өкмөтү канакей. Улан мырза келиңиз. Бияктан бери экспорт менен казганбыз. Сиз жооп бербей коюңуз. Сиз просто неме өткөргөн адамсыз. Таап алган эмес. Улан мырза, могу бир могу фонарь мага келген менен 27,5 миң сом болуптур. Эмне себептен? 27 миң эмес, ал жерде карасаң. Жок, ошо могу полный металлический. Полный мон бар, могу жерге келип фонарьдын турушу 27,5 миң болуптур. Демонтажный, бетонный работа. Бияка деген установкабыз керек. Установка болгондо боюбуз менен жетпейбиз. Бияка машиналардын баары немеч керек, жалдаш керек. Ошонун баары бүт работасы менен ошондой чыгат. 27,5 миң. 27,5 эмес, мен ал жерди карап айтып берейин. Деп биз бөлдүк да полный 27,5 миң болот могу. Улан мырза, бул асфальт каяка тийип атат? Асфальтты планлашып атат, могулу, аяна чейин өтүмдүү. Марта, чоң бос болчу. Ватып. Мен чоң ватып. Эгер силерни түзөш үчүн продолжение кеткен. Эндиги отурет үчүн жайын өтөсүн. Асфальтка келип. Эмнеге ошол жерге чейин асфальт болгон? Бул проектте эме бар беле? Бул жер. Иә. Депутаттар кол коюп берди эле, чек асфальт түшөсүн деп. Депутаттар оңой эле. Бюджетке кирди эле? Депутаттар ал убакта тарап кеткен болчу. Ани самовольно коюп Бияка атасың. футбольный поля салынган. Жок, мен футбольный коюп турган жок. Мен могул жерде турган, ушул поворотто турган, сиздин эшигиңиз алдында турган асфальт туруп атам. Эмнеге бул асфальт самовольно бияка коюлган деп сурап атам мен. Самовольный эмес, проекттин негизинде жасалган. Проект бар жаныңызда, кана Проект проект. жанында жок. Жумушка проект. Жумушуңузга барганда могу жердин проектин көрсөтүп туруп атпадыбы? Ушул жерге чейин болгон, анан депутаттар кол коюп берген. Мен эме проект
Мындай да эмнеге депутаттар кол коюп берет ушул проекттерге билесиңерби, бюджетке? Бюджет кол коюп берет. Ошо бюджетке эмнеге кол коюп берет билесиңби? Бюджет бекитип беришет. Ошо эмнеге Могут бюджет жасалсын. Ошо билесизби эмнеге экенин? Билет. Эмнеге? Мондай улам мырза өзүңөрдүн эшиңердин алдыңарга чейин асфальт тартылбасын деп ошентет да. Биз акыйкаттын жумушун алып барабыз. Проекти бар, проекттин негизинде жасалган. Аз көрөбүз ошо проект, айтып атпаймынбы? Проектти көрөбүз, проектибиздин өзү канчалык мыйзамдуу экенин көрөбүз азырчы. Бул жерге зымын кошсоң деле, жумушчуларды кошсоң деле, апороңарды кошсоң деле, иши бул өзүңүз колуңуз менен тизип чыксаңыз да кандай сумма чыкпайт го дейм. Канча 20 канча? 24.300гө бир фонарь келип Кыргызстанда могул жерге туруп атса анда Сип кабель деген бар мында. Кабелдин артыкчылыгы. Сип кабелдин баасын көрдүк биз канча турат экенин. Чыкпай атат. Биз көрдүк ал канча турат экенин. Жүргөндөк. Канча турат бул эшиктер? 5360 мыңдан бирешик. Бирешик же квадрат метрби? Бирешик. Квадрат метр го дейм, Квадрат метр экен. 63,5 квадрат метр. Ошон бул 300 эшигиңиз установкасына кайта 370 миң көрүнөт. 670 болуп тур ошондо. Ошону 30га бергилейби? Орточо эсеп менен. 670 30. Установкасы бар. Установкасы бар. Жок, эшик. Установкага эме бөлүп коюпсаңар 370 миң 30 эшикке. Шарнир. Казыр 900 сом экенчи? Ручканы басып, ручканы басып. Камаз 1900. 932 сом бул муңда. Ол экс ручка. Канча турат базарда? жакшы 500 сом. Жакшысы. Бай, базарда канча турат дейм? 500 сом эки баасы менен 500 сом жакшысы. Шону сезим көрөсүң ошо. 900 сом смета күйүп атасың. Ручка басат экен. 1900. Иә. 1986. Не деген ручка бул 1900 сомго? Олег мырза. Бул эмне деген ручка 1900 сомго? Сметчик түзөт. Технадзор кабыл. Мен Сиздин колуңуз турат бу жерде. ооба специалисттерге мына тек биринчи Сиз эмне жүрөсүз бу жерде? иштеп жүрөбүз. Элдер кылып жүрөбүз. Кайсы кызмат кылып атасыз сиз? Болгон мүддөсүн аткарып. Иә. Могу 2000 сом турат экен могу ручка. Сиз 2000 сомго ручка көрдүңүз беле ушундай? Тигине 900 сом турат экен, бир үстүгү. Могу жерде могу 2000 сом ручкасы менен могусунда 3000 сом болот. Болгон нерсе жасап атабыз, мыйзам чегинде. Кайсы мыйзам чегинде жасап атасыз? Силер деген эмне кылгансың айтайынбы? Силерден счет фактураны алгансыңар да, тияк айтмаксызсыңар. Мындай жазып бер. Мен билип атам кайсы мыйзам чегин айтып атканыңызды. Бирок мен сизге айтып атам, могу ручка эч качан 2000 сом турбайт. Сиз могу шарин эч качан 900 сом турбайт. Сиз могу жерге келип ушуну кабыл алып атканда, эрге кызган макул атканда, эмнеге карабай турушуңуз ушуну? Эмнеге мен тетик Бишкектен бери келип, жогорку кеңештин депутаты келип, ушул жерде сиз менен чырылдашып турушум керек. Кабыл алганда мектептин директору Мен сиздикini сурап атам. Мен аны сураган жокмун. Тиги госдадарды сураган жокмун. Мен мектептин директорун сураган жокмун. Мен конкретно айыл өкмөтүн сурап атам. Эмнеге кабыл аласыз? Сиздин кандай акылыңыз бар? Элдин акчасын ушинтип туруп жөнүндө кабыл алып койгондо. Биз мыйзам чегинде иш алып барабыз. Кайсы мыйзам чегинде иш алып барасыз? Сиз кайсы жердин мыйзамы менен иш алып барасыз? Кыргызстандынбы? Эскертип атам, Кыргызстанда мынча турбайт ручка, бул ручкаңыз. Сиз да билесиз аны жакшы, мен да билем. Аны эмне Кыргызстандын мыйзамын алып барып жаман нерселерге тапап атасыңар? Жаман нерсе такан жерим жок. Биз Азыр бара муну көрөйүн канча сом турат экен, могу 2 шарты менен могу ручканы. Сөзүмө ишенбейсиңер, 3000 сом турабы? Уят.